Саламаттык сактоо тармагына эбегейсиз эмгек коротуп, өлкөдө травматологияны түптөгөн дарыгер Касым Тазабеков тирүү болгондо бүгүн 90 жашка толмок. Травматология жана ортопедия тармагындагы медицина илимдеринин кандидаты, биринчи балдар ортопеди Касым Тазабековдун элесине арналган эл аралык илимий жыйын өтүп, ага 12 мамлекеттен белгилүү травматологдор келди. Жыйында анын артында калтырган эмгектери, өзгөчө балдар травматологиясына сиңирген жумуштары айтылып, тармактын учурдагы көйгөйлөрү жана дарылоонун жаңы ыкмалары тууралуу дарыгерлер ой бөлүштү. Анда Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Түркия, Америка, Германия жана Түркменистандан келген травматологдор өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Касым Тазабековичтин ысымы бул кыргыз медицинасы үчүн бул аябай мындай бүтүндөй бир доор болуп эсептелет да. Ал өз убагында Кыргызстанда таяныч кыймыл аппараттары жабыркаган, буттары, колдору жабыркаган балдарга жардам көрсөтүүнүн башында турган биринчи ортопед болуп саналат. Биринчи Кыргызстандагы медициналык илимдердин кандидаты.